Сабагыбыздын темасы Ысык көлдүн куту жана куну. Бул тема Чыңгыз Айтматовдун Социалистская индустрия газетасынын кабарчылары менен болгон маегинен алынды. Суроо жооп иретинде кетет. Кабарчылар менен суроо. Көлдүн сыйкырдуу сулуулугу, анын көйнөлбөс жана кайталанбас көрк адеми көп сандаган уламыш жомоктордо аңыз болуп айтылып, абыз болуп алып келген. Ага улуу саякатчы Семенов Тяншанский да суктанып, бул керемет жерди ак карлуу күрөсөн тоолордун көбөлүндө уюп калган көөр ташка теңештирген. Ысык көл сизге да кымбат жана кыйбас болсо керек. Жооп. Ысык көл менин кутман бешигим. Алнарысты кезинде мен алдейлеп бузулган курагымда боюма кубат уютуп, чыгармачылык иште мээ чыңалткан, сапсаргалуу ойго муктаж болуп турганда ар качан демөөр болуп дем берген үчүн мага кымбат. Кайда гана болбойн өлкөнү кыдырып жүргөндөбү, чет жактарга чыккандабы айтор Ысык көлгө тең келер. Анын жалпы жердин сарасындай тоюлган көрк келбетин көөнөрталар эч бир жерде көрбөдүм. Бирок Кептин ролу ушундай эле турган жок, жана ушунда гана болуп жаткан жок. Тоорасындагы мына ушул даркан суу тосмонун тарыхта ар түрдүүчө айтылып калган аттар сакталып калган. Алсак Ысык көл, Жылуу көл, Ысык көл, Тузлуу көл, Темир Туунор, Темирлүү көл, Ысык көл, Жыт көл деп дагы аташкан. Мындай аттардын жаралышы кокусунан дейсизби? Түк андай эмес. Ал чынында эле сейрек учурай турган көл. Тереңдиги жагынан Байкалдан кийинки орунда турат. Эң терең жери 700 метрге чейин жетет. Көлгө көп сандаган агын суулар куят. Көлдү көздөй агып өстөн суулар дагы бир дарлык касиетке, радонго каныгат. Буга эми күкүрттөө суутекке чыланган ылайларды, анан да чаңкайган таза тоодогу өсүмдүктөр менен токойлордун жыпар таңкыган абаны кошуңуз. Мунун баары көлдүн кайталангыс сейректигин, анын дартка дабалуу шыпакер касиетин аныктап турат. Суроо. Бирок Ысык көлдүн кутмандыгына жана кереметине тамшанып караган маалыбак артта калды. Адамдардын сөздөрүнөн азыр кооптонуу улам көбүрөөк угула баштады. Көл эми баягы көл эмес. Жооп. Аттың деңизчи, бул анык. Ысык көл тартылып баратат. Эгер аны мурда жүздөгөн дарыялар менен тоо суулары толтуруп турса, бүгүн алардын баары бүт бойдон сугатка жумшалат. Көлдөн суу агып чыкпайт. Ошондуктан ал өзүнүн бөксөсүн эбегейт өлчөмдөгү бууланын эсебинен толтуруп турат. Көлдүн жээги жыл сайын 7-10 сантиметр ылдыйлап жатат. Суунун бир жылдык татыштыгы ошентип 400-500 миллион кубометрге жетип отурат. Бул табигый пляждардын жана шпалуу ылайлардын жок болушуна, көлдү курчап турган чычырганактардын жана башка дарлык касиети бар бадалдардын тыптыйпыл болушуна алып келиши мүмкүн. Көл жээгинин 500 000 метрге тартылып такырайып калышы суунун жылуулугун 2-3 градуска төмөндөтүп коет. Ал эми бул өз кезегинде көлгө түшүүнүн ансыз деле кыска мөөнөтүн дээрлик бир айга чектеп салат. Суроо. Ысык көл кыязы карам каршылыктардын жаргылчак ташына минтип биринчи жолу болбосо акыркы жолу түшүп отурбаса керек. Бир жагынан алсак, көл кылаасынын курорттук жана чарбалык жактан ыкчам өздөштүрүлүшүнө каршы чыгууга болбойт. Экинчи тараптан Орто Азиянын бермек деп аталган бул көлдүн сиз айткан кризиси кайра тартпас мүнөздө канчалык жакындап келаткандыгы ушу бүгүн эле айкын болуп отурат. Деги мунун коопсуз чеги кайда болушу мүмкүн? Жооп. Бул суроо Ысык көлдүн көйгөйүнөн кабардар болуп, ага кандайдыр кайдыгер карай албаган жана тетиги акылга салып терең ой баккан ар бир адамдын көйгөйүндө турат. Ага жооп берүү да асман иш эмес. Эмне үчүн? Болору болгон соң эми айтпаска чара барбы? Биз өзүбүздүн утурумдук муктаждыктарыбыздын туткуну болуп чыктык. Алар ушунчалык зор болгондуктан эми кайра артка тартуу иш жүзүндө мүмкүн эмес. Бул тууралуу Энгельстин эмне деп айтканын эстеп көрөлү. Жаратылыштын үстүнөн биздин болгон жеңиштерибизге ашкере ман чыркабай кое туралы. Ушундай бир жеңиш үчүн ал бизден өч алат. Бул жеңиштердин ар бири алгачкы учурда биз каалаган натыйжаларды бергени менен, анын биз алдын ала болжоп көрө албаган, көп учурда биринчи натыйжалардын маанисин жокко чыгарган үчүнчү кезектеги башка да натыйжалары бар. Суроо. Ошентсе да Ысык көлдү сактап калуу үчүн, анын улуу урмат үчүн жасалып жаткандарды байкамаксан болуу туура болбос. Ысык көл областы менен чөйрөсүндөгү райондордун минералдык сырьеолук ресурстары комплекси пайдалануу иши экинчи 5 жылдыкта катары менен каралып отурат.
жүзөгө ашырылып жаткан өнөр жайлык жана агрардык маанидеги чаралар менен бирге тоо дарыяларынын бир бөлүгүн ысык көлгө агызуу үчүн даярдыктар көрүлүүдө. Жооп: минтип даярдык көргөнүбүзгө өтө эле көп болуп кетти. Көзгө сүртөр, дарыдай зарыктырган, убада кылынган бир кочу сууну көл эми качан алат? Деги эле биз жүзөгө ашырмакчы болуп жаткан максат мурастарыбыздын бардыгы каасыл болгон күндө дагы ысык көл ошол тамчы сууга ээ алат болду бекен? Булар жөн салдуу суроолор эмес. Анткени тоо сууларынын бир бөлүгүн көлгө карай агызууну баштап, аны аяктоого болот. Бул жөнүндө мен айтып өткөм, дагы кайталайм. Болочокту жана күнүмдүк муктаждыктардын акыл эстүү балансасын биз чымырканып, алдын ала көрө билип изилдөө жана табууга милдеткенбиз. Бул албетте кыйын. Дал ошондон улам олуттуу кепилдикке алынган ооздуктоочу чаралар зарыл болуп отурат. Табигаттын ысык көл сыяктуу уникалдуу жайларына өзгөчө бир артыкчылык укуктарды берген мыйзамдык күчү бар жарнамалар керек. Биз болочоктогу урпактар үчүн далай жерди, Байкалды, Севанды, Беловеж токойун сактап кала алдык. Ысык көл да адам менен жаратылыштын ортосундагы туура мамилени, алардын ажырагыс биримдигиндеги жана өз ара аракетиндеги толук шайкештиктин өрнөгү болуп калууга тийиш. Суроо: суу балансасы албетте ысык көлдүн негизги проблемасы экендигинде талаш жок. Бирок көлдүн көрөр күнү бир уртам суу менен эле байланышып калбаса керек. Ага бүт толкусун жайып, ээн эркин дем алуу, дагы башка көп нерселер зарыл го. Ысык көл өз ара ашташып, бирин шарттаган сан түркүн себептер менен байланышкан экологиялык система. Атаганат кана эми ошондой болсо, илимпоздордун көп күч аракети түзөлүп калган салтка ылайык прогноздаштырууга эмес, көлдө эмнелер бар да эмнелер жок, ошону гүлдөтүп тактаган гана сарп болуп жатат. Көлдө бир кезде Кыргыз СССР Илимдер академиясынын биостанциясы боло турган. Илимдин бөксө жерин толтуруп көп иштерди жасаган эле. Бирок кимдир бирлөрдүн купулуна толбой калган окшойт. Эми ошол биостанция дагы жок. Тек гана лаборатория бар. Ал эми Севанда гидробиологиялык станция иштейт. Анын ар түрдүү профилдеги 5 лабораториясы бар. Аларда илим менен иришип 100 илимпоз иштесе, ал эми Кыргызстанда 20 эле илимпоз эмгектенет.